2025 жылдын 9 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы мамлекеттик мектептерди куруу фаза 2 долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи Министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар Эсенова Чолпон Замирбековна, аталган комитеттин төрагасынын орун басары, Орунтаев Нурдан Кемелович, Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри. Сөз баяндамачыда. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, 2025 жылдын 9 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы мамлекеттик мектептер куруу фаза 2 долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин 2026 жылдын 26 январындагы корутундусу менен жактырылган. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Камил Абдыразаковна. Урматтуу баяндамачы, биз өткөндө биринчи окууда дагы талкууладык эле. Бул эми албетте бүгүнкү күнү 30 билим берүү мекемеси салынат деп турат. Бул долбоордо Бишкек шаары менен Чүй району экен. Анан мен ушуну түшүнөм. Албетте шаар, борбор шаар болгондон кийин бул анан борборго жакын жайгашкан райондордо буларда мектептердин саны жетишпей атат. Балдардын саны көп дегендей. Бирок Кыргызстандын башталышы Лейлек району, аны унутпайлы. Ошол Лейлек району мына чегара маселелери чечилип, бүгүн мамлекеттен жакшы камылгалар көрүлүп атат. Ошол эле учурда бизде Кең Талаа айыл өкмөтү өтө чоң айыл өкмөт. Ошол жерде Эскоочу деген айылыбыз бар да. Мен муну 5-чи чакырылыштан бери айтып келатам. Момунов деген орто мектеп бар. 70-чи жылдарда салынган, бай элдик ашар менен салынган мектеп дагы эле турат да. Бүгүнкү күнү баланын саны өстү. Ал жерде мына 225 орунду бала кыргыз бала бакча, мектеп куралы деп бир 10 жолу кат жазганмын мен. Ушуну бир мындай бюджеттен бир карап киргизеличи, быйыл капиталдык салымдар беренесинен бир эле айылда бир эле мектеп калды да. Айыл өкмөттүн бардык мектептерин жаңыладык. Мына келечек мектебини кыйынчылык менен акырында ушул жүгүрүп жүрүп Минфинге ошону бүтүрттүм мен. Ушул Момунов мектебин дагы 10 жолу кат жазыпмын, азыр эсептеп көрсөмчү. Ушу быйыл киргизип бергилечи, тарыхта каласыңар айланайын, министр мырза. Момунов мектеби Эскоочу дагы ушуну эле айтып коеюн дегем төрага. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, сиздер мыйзам долбоорун тегерегинде гана суроо бериңиздер. Эгерде мыйзамдан сырткары суроо берсеңер, мен өчүрөм. Биз ошого үйрөнүшүбүз керек. Азыр Орунтаев мырзаны көрүп эле дагы баштабагыла. Жанагы айтылган маселелер боюнча Нурдан мырзаны өзүнчө чакырабыз. Өзүнчө ушул жерде келип жооп берет. Азыр көрө калып эле ошол маселелерди көтөрбөгүлө. Аны өзүнчө карайбыз. Азыр мыйзам долбоорунун алкагында гана, урматтуу депутаттар. Биз ошону үйрөнөлү да түздөн түз. Ана микрофонубуз бар деп эле ар кимибиз ар жактан чыгып берсек болбойт, ар кайсы маселени айтып. Туурабы? 6-чы микрофон. Рахмат. Нурдан Кемелович, мына ушулардын мыйзам тегерегинде деп айтып атабыз. Сиз толук маалымат бериңизчи. Муну азыр өзгөрткөнгө болобу же болбойбу? Болбойбу? Болбосо анда мындай, урматтуу кесиптештер. Биз азыр айткан айтпаган менен бул Сауд Арабиясы менен келген келишим. Биз азыр же өткөрүшүбүз керек, же өткөрбөшүбүз керек. Туура. Ошол эле. Башка маселе жок. Азыр эми Нурдан Кемеловичти
ар бирибиз кабинетибизге чыгарабызбы же кабинетине барабызбы жанагындай маселелерди башка жерден талкууласак болот. Ошондуктан азыр муну же өткөрүш керек, же өткөрбөш керек. Ошол эле маселе. Рахмат. Туура. 4-киши микрофон. Мен Саламатсыздарбы? Урматтуу төрага. Сиздин айтканыңызда чындык бар. Бирок мындай болуп атат да. Министрликти бул жерден шайлап атсак дагы суроо бербей кетиргиле дейсиңер. Ушул жердеги эле суроолорду бергиле дейсиңер. Биз кабинеттерине барсак бул кишилер бизди кабыл албайт. Сүйлөшкөндөр таптакыр башкача биз менен. Мына азыр деле күлүп жылмайып отурбайбы мынакей. Мына Нурдан Көмелович мынакей отурат. Анан кийин биз ушул жерде биз эл өкүлүбүз. Разный вопросторду алгыла дейсиңер. Мындай биз эл үчүн бир нерсе кылабызбы же ушул жерде добуш берип эле кнопканы басып эле отура беребизби? Мисалы мектептердин немелери крышалары кулуп атат. Нурдан мырза, мен сиздин ордуңузда болсом мынтип күлүп отурмак эмесмин. Менин көзөмөлүмдө болсо ошол нерселерчи. Биз эл өкүлүбүз, биз берки тараптабыз. Урматтуу төрага. Булардын аркы тарапта, бул оюн ушундай, бул мамлекеттин эме структурасы ушундай. Биз буларга суроо берип туруп, ошол суроолорду алышыбыз керек жобузда. Антпесек мектептерибиз кулаган боюнча кулай берет. Мен түшүнүп атам, биз, конечно, ошол жердеги эле суроону беришибиз керек. Бирок башка дагы возможность бербей атпайсыңарбы? Комитетке деле бардым менчи. Комитетке деле бардым, ал жериңерге деле бардым. Ал жерде деле ушундай эле төрагалар менен урушуп кете жаздым. Мындай, коллегалар, акыл үйрөткөн болбойм, бирок биз эл өкүлүбүз, унутпагыла эч качан. Рахмат. Рахмат. Комитеттин кортусун окусаңыз болот. Болду, бербейбиз. Ушул теманын ичинде болуп атат, болду. Биз сүйлөшпөдүкпү? Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин корутундусу мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бергиңиздер. Макул 82, каршы жок, бары 82, катталды 86. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Таблоду берген жоксуз, кол көтөрдүк элек, жазып койдуңуз, бирок негедир кайрадан башка жакка нукту буруп кеттиңиз да. Бул бир аз регламентке туура келбей калат го деп ойлойм да. Мыйзамды колдойбуз, болгону азыр. Кемелович, мыйзам алкагында суроолор бар эле. Урматтуу төрага. Мыйзам алкагында суроолор бар эле. Мыйзамды колдойбуз. Анан кол көтөрдүк эле, өзүңүз жазып алгансыз, бирок унутуп калдыңызбы же көрбөй калдыңызбы билбейм. Урматтуу министр, бул экинчи фазасыз да турабы? Уландысы болобу? Мен ошону сурайын дегем. Үчүнчү фаза деген болобу? Дагы башка ушундай мектептерди колдоого ушундай кредиттер болобу деген суроону тактоо иретинде берейин дегенбиз. Эгерде ушундай болсо, дагы үчүнчү фазасы болсо, эртерээк алып келиңиздер, биз колдойлу. Анткени жерлерге барганда ар бир айылда ушундай муктаж мектептер бар экен. Ошолордун тизмесин менин колумда турат. Кааласаңыз сизге да жөнөтүп коеюн. Мисалы Талас облусунда бүгүнкү күндө 3 эле райондо 20 мектептин суранычы бар экен. 20 айылда турган 20 мектептин суранычы жаңы мектепти калып атат да. Баягы 78-жылы, 56-жылы салынган мектептер, фундаменти чөгүп кеткен мектептер бар экен. Анан эгерде үчүнчү фазасы болуп калса, Талас облусуна да бир көңүл буруп койсоңуз. Азыр биринчи, экинчи фазасы да башка жакка кетип атат, бирок Талас облусуна мамлекеттик бюджеттен салынган мектептер бар, бирок аз болуп атат. Эгерде мындай кредит менен келсе тезирээк салынат деген баягы жолу бар да, ошондуктан үчүнчү фазасы болсо Талас облусуна мектептерин унутпай да киргизип койсоңуз деп суранычы. Мыйзамды колдоп беребиз. Бирок үчүнчү фазасы болсо тезирээк алып келиңиздер, аны да колдоп берели. Бул муктаж бүгүнкү күндө мектептерибиз салына турган. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сауд өнүктүрүү фондунун проекттер боюнча биринчи фазасы ийгиликтүү ишке ашырылды. 28 мектеп, 2 бала бакча салынды. Бүгүнкү күндө экинчи фазасы боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Буга ылайык 13 объект салынат.
Ал эми 3-чү фазасы боюнча биз ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Албетте болот. Мындан тышкары айта кетчү нерсе, ошол эле фонддун жетекчилиги тарабынан ушу 1-чи фаза боюнча эң жакшы деген бааны алдык. Бул жакшы көрсөткүч. Ал эми 2-чи фазасы боюнча да эң жакшы деген бааны алганга аракет кылабыз. Жана 3-чү, 4-чү керек болсо дагы көптөгөн фазаларды аткарууга биз дайынбыз. Мен ойлойм, бул болот. Бул ушу менен эле токтоп калбайт деп. Ал эми Талас облусу боюнча биз өзгөчө көңүл бурабыз. Сиздин көрсөтмөңүздү биз ар дайым колдоого дайынбыз. Рахмат. Рахмат, бара берсеңиз болот.